Бүгүн Жогорку сот президенттикке талапкер Клара Сооронкулованын даттанган арызын карап, 18 декабрда Бишкек шаардык административдик соту борбордук шайлоо комиссиясынын Садыр Жапаровду талапкер кылып каттаганын мыйзамдуу деп тапкан чечимин күчүндө калтырды. Мындай чечимди Жогорку соттун судьялары Айнаш Токбаева, Бактыгүл Аманалиева жана Нурсейит Арапбаев кабыл алды. Декабря 2020 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда Кыргызской Республики именем Кыргызской Республики постановила решение административного суда города Бишкек от 18 декабря 2020 года оставить в силе. Постановление вступает в законную силу немедленно с момента оглашения и является окончательным, обжалованию не подлежит. Мотивированный судебный акт готов. Президенттик шайлоого атсалышкан Клара Сооронкулова Садыр Жапаровдун саясий өнүктүүгө талапкер болуп катталганы мыйзамсыз экенин айтып, БШКнын чечимин жокко чыгарууну талап кылып, сотко кайрылганы жалгыз талапкер. Ал конституциялык укугуна таянып, соттун бардык инстанциясына кайрылып, бирок сот аткаруучулар баш мыйзамда көрсөтүлгөн беренени канааттандыруудан баш тартканын, судьялар мыйзамды түшүнбөй жатканын же түшүнүп туруп көнгөн адатын кайталап, талапкерди ачык эле коргоп жатышканын айтты. Конституцияда көрсөтүлгөн тыюу ошол бузулуп атат дагы, анан конституциянын маңызы да бурмалап атат да, бирок тилекке каршы соттор дагы ошону же өздөрү түшүнбөй атат, же болбосо атайын түшүнүп туруп эле, баягы биздин соттордун адаты болуп калган да, түшүнүп туруп эле коргоп атат да. Мындан сырткары Жапаров кызматта турганда бийликтин бардык бутагына өзүнүн адамдарын дайындап кеткенин, учурда бардык мүмкүнчүлүк бир талапкердин колунда болгону адилеттүүлүк принциптин бузулганын көрсөтөт дейт. Ошондой эле октябрь окуясы да мыйзамдуулук, адилеттүүлүк үчүн болгонун эске салып, тарых эч ким үчүн сабак болбогонун белгиледи. Тарыхтан сабак албай эле дагы деле мурунку жолго түшүп атабыз. Азыркы күндө талапкерлердин арасынан эч ким айта албайт да, биз укугубуз тең, мүмкүнчүлүгүбүз тең, теңчилик принциби сакталып атат депчи. Анткени бир талапкердин бизге караганда артыкчылыктары дагы, мүмкүнчүлүктөрү дагы көп болуп атат. Жогорку соттун чечиминен кийин эл аралык уюмдарга кайрылуунун жолун карап жатканын кошумчалады. Баш мыйзамдын 68 беренесинде президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку кеңештин төрагасы же премьер-министр мөөнөтүнөн мурда белгиленген шайлоого талапкер болууга укуксуз деп жазылат. 24 октябрда БШК президенттик шайлоонун күнүн жарыялаган. Бул убакытта президенттин да премьер-министрдин да милдетин аткарып турган Садыр Жапаров 20 күн кызматта болуп, 14 ноябрда гана президенттин милдетин аткарган укугун тапшырып, өкмөт башчылык милдетин шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин токтоткон. Мындан улам 9 декабрда президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер Канат Исаев, Адахан Мадумаров, Бектур Асанов, БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков, коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов, Садыр Жапаров жарышта талапкер болуп катталбасын деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган. Бирок Боршайком саясатчылардын кайрылуусу негизсиз экенин айтып, 12 декабрда Садыр Жапаровду кошуп 18 адамга талапкер күбөлүгүн берген.